Реестрде мен Сахараға барсам эмне болот деген мекендештер видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. 2026 жылдын 1-июлунан баштап мигранттар Россияга дароо кире албайт. Жогорку кеңештин төрагасы менен Россия Федерациясынын Госдумасынын төрагасы миграция маселеси боюнча март айында жолукмай болду. Матвиенкодан дагы Госдуманын, мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володинден дагы мага расмий чакыруу келген. Буйруса март айынын 3 декадасына пландаштырып атабыз. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube катталуучулары. Кайрадан эле мекендештерге миграция жаатында маалымат берүүнү туура көрдүк. Андыктан каналга катталыңыздар, бирден лайк басыңыздар. Россия Федерациясында жүргөн ар бир мекендештер ушул маалыматты билсин, өзүнүн көйгөйлөрүн комментарийге жазсын. Дос туугандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бүгүнкү күндө аябай көп суроолор берилип жатат. Мен реестрдемин, Сахарага барып өтсөм болобу? Сахарага барса мени депортация кылабы деген дагы суроолор аябай көп. Эгерде сиз реестрде болсоңуз, 2 штрафыңыз болгон болсо, сиз Сахарага барсаңыз, ошол жерден алып калып, ошол жерде эле депорт кылат. Эгерде эч кандай штрафыңыздар жок болсо, реестрден чыгып кел, андан кийин өт деген дагы бүгүнкү күндө талаптар болуп атат. Кээ бир мекендештер айтып жатат: "Мен тууганым бар деле, реестрде келе, депортация кылып бер" дейт. Кээ бир мекендештер айтып жатат: "Мен Сахарага барсам, мени реестрден чыгып кел деп жөнөттү" дегендер да болуп атат. Айырмачылыгы ушундай: 2 штраф же 3 штраф, административный штрафтарды кылган болсоңуздар, ошол жерден алып калып сиздерди депортация кылат. Ал эми бир дагы штрафыңыздар жок болгон болсо, сиздерге реестрден чыгып келип, андан кийин Сахарага өт деген бүгүнкү күндө талаптар болуп жатат. Кайрадан эле азыр жогорку кеңеште ушул миграция маселеси боюнча өтө талкуулар жүрүп жатат. Жогорку кеңештин төрагасы Россия Федерациясынын төрагасы менен март айында жолугушууну пландап атат. Ал жерде ошол миграция маселеси дагы аябай көтөрүлөт экен. Эң мааниси биз ушул көйгөйдү айтып жеткиришибиз керек. Ушул көйгөйдү кыргыз тарап айтыш керек. Бүгүнкү күндө бир жумушка орношуп официалдуу, ал жактан уволен болуп, башка жумушка орногон мекендештерибиз реестрге дароо түшүп калат. Себеби ал жактан базадан чыгарган күнү эле сразу реестрге киргизип коюшат. Өзү 96-97 мыйзам, Таможенный союздун мыйзамы боюнча ошол беренелерде 15 күн убакыт берилет негизи. Экинчи жумушка орношуп, официалдуу жумушка орношуш үчүн. Бирок Россия тарап бир жумуштан мекендештерибиз бошогон күнү эле экинчи жумушка орношо элек реестрге түшүп кайтат. Экинчи жумушка дагы орноша албай, же МВДдан өчүрт ала албай, бүгүнкү күндө кыйналып жатат мекендештер. Ошондуктан ушул видеону дагы максималдуу түрдө жеткирели. Ушул маселе дагы каралсын. Өзү мыйзам боюнча мигранттар 30 күнүн ичинде Сахарадан өтүп, регистрацияларды кылыш керек. Москвада болсо аминасын скачать этиш керек, Москва областы боюнча. Ал эми башка областтагылар болсо кагаз түрүндө 1 айдын ичинде регистрация жасаш керек. Ал эми 90 күнүн ичинде официалдуу жумушка орношуп, трудовой договорлорду алып, ошонун негизинде мөр, печат, миграционный артына печат бастырыш керек. Миграционный срогу 90 күн. 90 күндөн кийин эмгек келишимдин негизинде печат басып,
миграцияны узартат мекендештер. Бүгүнкү күндө эң көйгөй болуп жаткан ушул жумушка биз жумуштан чыгып экинчи жумушка орношконго чейин реестрге түшүп, МВДлар өчүрт болуп, көпчүлүк мекендештерибиз чоң штрафтарды алып, депортация болуп, выдворение болуп атат. Ушул көйгөй эң маанилүү болуп жатат. Эмгек келишимин как мыйзам боюнча иштеп берсе, бардык мекендештерибиз кыйналбайт. Бир жумуштан экинчи жумушка өткөндө кеңири реестрге түшпөгөн болсо, экинчи жумушка дагы орношуп, документтерин МВДга тапшырылат. Ушул эң көйгөй болуп жатат мекендештер. Азыр жогорку кеңештин дагы ушул видеолорун коюп берем. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Эгерде мөр печат боюнча же болбосо реестр боюнча силерге жардам керек болгон болсо, ушул жерде мен номерин коюп койдум. Реестр боюнча да ошол жака байланыссаңыздар, адистерге, укук коргоочуларга номерлерин жөнөтөм, номерлерин. Алар кичине тыйыныңыздарды алат, бирок реестрден чыгарууга, ошондой эле мөр басканга сиздерге жардам берет. Каналга катталыңыздар, бирден лайк басыңыздар. Жогорку кеңеште мына жогорку кеңештин төрагасы өзү убада берди. Март айында миграция маселеси боюнча Россия Федерациясынын төрагасы менен март айында жолукпай болду. Сиздер да көйгөйүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Ушул видеону бийликке жеткирели, эмгек келишим боюнча, ошондой эле азыркы печат боюнча, ошондой эле Россияга азыр кирүү тартиби дагы кыйын болуп жатат, телефондорду текшерип. Ошондой эле 2026-жылдын 1-июлунан баштап Россияга мигранттар дароо гана кире албайт. Бул Кыргызстанга тиешеси барбы жокпу? Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Эл суранган бир көйгөй маселени айтып коеюн, анда ошого бир мүмкүнчүлүк бериңиздер. Айтыңыз. Калганын анан регламент өзү териштирип алат. Айтыңыз. Урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек, мына азыр биздин сыртта жүргөн биздин туугандарыбыз, мекендештерибиз баардык эмгектенип жүрөт. Миграцияда мындайча айтканда, айрыкча Россия Федерациясында көптөгөн биздин мигранттарыбыз, туугандарыбыз, жердештерибиз эмгектенип аракетин кылып жүрөт. Ошондой эле Россия Федерациясында бүгүнкү күндө көптөгөн биздин товарлар кетип атат. Анын ичинде мына бүгүнкү күндө эң көйгөй маселе болгон текстиль иши болуп атат. Мына азыр Россия Федерациясына кире албай, ар кандай тоскоолдуктардын негизинде жүктөрүбүз кармалып, ошол жерде жатып, жүктөрүбүз нары эмес же бери эмес болуп, миллион деген долларлар ошол границада турат да. Ошондуктан менин сунушум бар эле, Тургунбек уулу Нурланбек. Мына азыр жогорку кеңеш 8-чакырылыш түптөлдү. Кудай буйрутса сиз төрага болуп шайландыңыз, иш нугуна түштү. Эми мындан кийинкиси бир Россия Федерациясына атайын бир расмий иш чараңызды уюштурсаңыз, атайын өзүңүз кайрылып, Госдуманын төрагасына Володин мырзага, ошондой эле Совет Федерациянын төрайымы Матвиенко айымга жолугуу үчүн бул жерден бир топ депутаттарды алып, ошол жерден барып жолугуп, көйгөй маселелерди эмне үчүн ушундай тоскоолдуктар болуп атат, чечилбегенине деген бир эки тараптуу жакшы бир жолугушууну өткөргөнгө бир сиз ошого бир камдансаңыз, сураныч. Анткени көптөгөн маалымат каражат булактарынан, ошондой эле бизге жеке каттарын аркылуу ушул кайрылуу келип түшүп атат. Биздин укуктарыбыз каралбай калып атат, тебеленип атат, товарларыбызды ушинтип бажыдан өтпөй кармалган учурлар болуп атат, кыйынчылыктар болуп атат деген ой пикирлер болуп атат. Бул биздин да Кыргыз Республикасынын парламентинин түздөн түз бир чече турган милдеттүү бир иши деп мен ойлойм. Ошондуктан сиз атайын ушул кайрылуу суранып, ошол жака бир визит кылып келсек. Оюңузду бүтүрүп алыңыз. Мына конституциябызды көтөрүп алалы. Бул жерде так жазылган расмий тил орус тили деп. Бул эски СССРден таркаган мамлекеттерден, СНГден биздин эле конституцияда бар бүгүнкү күндө. Расмий орус тили деп анык көрсөтүп койгонбуз. Мына ушуну кармап, биз да аларга көрсөтүп, Кыргызстан тарапта эмне болгон, орус элине, орус тилине кандай мамиле кылганыбызды көрсөтүп, ушундай көйгөй маселелерди чечкенге сиз бир бел байласаңыз, сураныч. Мына ушуну айтып коеюн дегем. Рахмат. Рахмат, Дастан мырза. Ушул күндө Орусия федералдык жыйынынын төрайымы Валентина Матвиенкодан дагы, Госдуманын, мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володинден дагы
мага расмий чакыруу келген. Буйруса март айынын 3 декадасына пландаштырып атабыз. Россия Федерациясына биздин расмий сапарыбыз болот. Расмий сапардын алкагында ушундай олуттуу көйгөйлүү маселелерди сөзсүз карайбыз, талкуулайбыз. Урматтуу деп Россиянын ички иштер министрлиги визасыз өлкөлөрдөн келген Россияга иштөөгө же окуу үчүн барган чет өлкөлүктөрдү госуслуги порталы аркылуу рулд тиркемесинде алдын ала каттоодон өтүүгө жана биометрикалык маалыматтарын тапшырууга милдеттендирүүнү сунуштады. Тиешелүү документ Россиянын укуктук актыларынын долбоорлор порталына жарыяланды. Министрликтен билдиришкендей, визасыз тартипте кирген чет элдиктерди аныктоо системасы 1 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Алгач эксперимент Москва аэропортторунда Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский жана Казакстан менен чек арадагы Маштаково өткөрмө пунктунда жүргүзүлгөн. Өткөн жылдын 1-июнунан тартып бардык кирүү пункттарында колдонулуп баштаган азырынча кирүү жана жашоо үчүн арыз берүү ыктыярдуу бойдон калууда. Ички иштер министрлигинин долбоору боюнча Россияга иштөө же окуу максатында келген визасыз чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө идентификациядан жана каттоодон өтүшү керек. Чек арадан өтүүгө кеминде 72 саат калганда рулд мобилдик тиркемеси аркылуу катталып, сүрөтүн жүктөп, биометрикалык маалыматтарын тапшыруу талап кылынат. Мекеме бул жаңы талапты 1-июлдан тартып киргизүүнү пландап жатат. Ошого чейин каттоо жана миграциялык эсептин бирдиктүү маалымат системасын жакшыртуу каралууда. Ички иштер министрлиги эскертет, эксперименттин алкагында санариптик идентификациядан Беларусь жарандары, ошондой эле дипломатиялык жана кызматтык паспорт ээлери бошотулган, ал эми Казакстан, Кыргызстан жана Армениянын жарандарына бул талаптар колдонулбайт. Визасыз өлкөлөрдөн келген чет элдиктер Россияда патенттин негизинде иштөөгө укуктуу. Салам достор, бүгүнкү күндө көптөгөн жарандарыбыз реестрге түшүп калып, бирок ошо реестрдан чыга электе эле Россияга келип алгандар бар экен. Алар Сахаровадан документация өтүп, справкаларын алып коеюн десе, ошол справкаларын бербей жатат, сен реестрдасың деп. Ошондуктан, эгерде сиз Кыргызстанда болсоңуз жана ошондой эле реестрде болсоңор, бул жакка келсеңер проблема болбош үчүн пока келбей кой туруңуздар. Реестрдан чыгып, базаңар обновление болучакты. Эгерде кимдир бирөө бияка уже келип алып, бирок реестрде болсо, Сахаровага желательно барбай эле коюш керек. Анткени реестрде жүргөндөрдү бүгүнкү күндө 5 жылдык выдворение берип жатат. Жана ошондой эле даже реестрде болуп туруп Кыргызстандан бияктан аэропортко учуп келгенде, билесиздер, 18 аэропортко именно миграционный служба ачылды. Ошо миграционный служба тараптан 5 жылдык выдворение берилип жатат. Жана ошондой эле февралдан баштап Сахаровага бара турган болсоңуздар, эч кандай сразу эле барыштын кереги жок. Заранее QR код алып, өзүңөр саат канчада бошсуңар, ошону тастыктап, анан кийин Сахаровага барып өтүп келсеңиздер болот. Километровый очереди жок эле. Ошо урматтуу мекендештер, ушундай жаңылыктар болуп жатат. Ошондуктан реестр маселеси бул серьезный тема. Ошо реестр маселеси бул эми запрет эмес. Самое главное запрет выдворение албаш керек. Ал реестр маселеси болсо, это временный документацияңар обновление болучакты, пока лучше переждать. Жана ошондой эле ортомчуларга акча берүүдөн сактангыла, ал эч кандай сиздин документтериңерге жардамы тийбейт. Шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.
Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Шарындагы мекенештер сиздерге Барс Мед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекология, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин дарек: метро бульвар Рокоссовского, 2-чыгыш, дарек Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер: +7995 557 10 44, +7926 442 09 15. Эскертүү: Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү.